Assalamu alaikum. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу радио көрөрмандар. Бүгүн биз кайрадан Ош шаары жана Ош облусунун Кара Суу, Ноокат райондорунда жарыяланган өзгөчө абал, өзгөчө кырдаал, коменданттык саат тууралуу сүйлөшөбүз. Биздин түз эфирде сиздер Элтер телеканалынан, ошондой эле биздин ЛФМ радиосунан, биздин YouTube'дагы Элтер маалымат YouTube каналынан, Facebook'дагы МТРК Элтер Facebook'дагы баракчабыздан дагы түз эфирде угуп сиздер күзөтүп барсаңыздар болот. Бүгүн кайрадан эле биз Ош шаары жана Ош облусунун Кара Суу, Ноокат райондору боюнча коменданты Нурдинов Малик Абсаматович менен кырдаал боюнча жалпы эле өзгөчө абал, өзгөчө кырдаал жарыяланган аймактардагы бүгүнкү күнгө карата кандай өттү, кандай мыйзам бузуулар болду, негизинен аймактагы кырдаал кандай деген темада сүйлөшөбүз. Анда Малик Абсаматович, сөз сизде. Жалпы бүгүнкү күнгө карата маалымат берип өтсөңүз. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Саламатсыздарбы, урматтуу Ош шаарынын, Кара Суу районунун жана Ноокат районунун жашоочулары, тургундары. Негизинен коменданттык сааттын экинчи суткасы өттү. Биринчи суткасында түшүнбөстүктөр дагы көп болуп, кече өзүңөргө белгилүү болгондой 91 жаран райондук ички иштер бөлүмдөрүнө жана комендатураларга алып келинип түшүндүргөн. Ал эми кече 26-сынан 27-сине караган түнү коменданттык сааттын экинчи күнү жалпы 44 жаран райондук ички иштер бөлүмдүн жана комендатураларга кечинде коменданттык саатты бузган үчүн алып келинди. Булар Ош шаарынан 22 атуул жаран, Кара Суу районунан 20 жаран, ал эми Ноокаттан 2 жаран. Бул эмнени кабарлап турат? Бул бир аз болсо да элдерге коменданттык саатта өзү чектөө киргизгенин толук түшүнө баштаганы билдирет. Ал эми жалпы Ош областынын аймагында, Ош шаарынын аймагында криминогендик, коомдук саясий кырдаал туруктуу жана комендатуранын көзөмөлүндө. Рахмат. Анда биздин атайын социалдык тармактарда жайгаштырылган телефон номерлерге, WhatsApp'ка, ошондой эле соц тармактарга келген суроолорго өтө берсек. Биринчи суроо бул жарандардан келет. Жарандар сыртта иштеген жакындары тарабынан которулган акчаларын посттордон өтө албагандыктан акчалай албай жатышыптыр. Канткенде алар акчалай алышат. Бүгүн аябай олуттуу маселелердин бири болуп турат бул коменданттык саат киргенден баштап. Анткени жарандар пенсия, пособия, анан акча котормолор, чет элден котормолорду ушул алып атат, чектөө жок. Бирок ушуга дагы биз жарандардан ушу учурдан пайдаланып кайрылып кетким келет. Биз байкагандай банктар жалпы Ош шаары, Ош областарында бир топ. Ошондуктан жарандар карантин деген карабастан кезекке туруп акча алышка аракет кылып атышат. Ушуну бүгүн ушу банктын, улуттук банктын өкүлчүлүгү менен жолугушуу болот. Биз сунуштайт элек, суранат элек ушу жарандарга жеңил болуш үчүн жер-жеринде пособия, кары картаңдарга ушул уюштуруп жер-жеринде үйлөрүнө тизмеси менен алып барып берсе. Ал эми ошол акча каражаттарын атайын биздин тез чара көрүү отрядынын кызматкерлери менен биз коштоп берсек деген үмүттөмүн. Ушу жеңилдикти көздөп турабыз. Жеткизебиз биз элдин кайрылганын. Рахмат. Кийинки суроо, чоң алай райондорунун жашоочулары картошкаларын сата албай жатышыптыр. Алар негизинен автоунааларга жүктөп коюшуптур, бирок Ошко алып келип сата албай жатабыз. Канткенде биз Ошко алып барып аны сата алабыз деген сурообуз өтүп атат. Бул дагы туура суроо, маанилүү суроо. Биз негизи эле продукта, питания же болбосо жалпы ушу эл колдончу азык түлүк, дары-дармек деп кече дагы мыйзамда деле ушул токтомдорду кабыл алып атабыз. Ал эми чоң алай, кара кулжа, алай
түшүнөбүз, бүгүнкү күндө ошол бункерден ошол картошканы алып чыккандан кийин булар бузулуп кетпеш үчүн тез арада сатыш керек. Биз маалымат алдык, бул картошкалар же продукты келгенден кийин бу жерде элдер мындай бир портерге бир 50дөй киши келип ала баштайт экен. Бул дагы карантинге байланыштуу чектөө болду. Бирок ошол картошкаларын сатып алыш үчүн булардын мурдатан расмий, мындайча айтканда, сатып алуу бир процесси бекитилген. Ошого чалса, байланышса, биз картошка алып кетип атабыз, ким алат, кайсы дүкөн алат, кайсыл жерде сатуучу точка ала турган болсо, чектөө жок, куд ошол жерге биз дайындайбыз, келип тапшырып кете берет. Контакт азыраак болот. Ал эми ошо дүкөндөрдө киде баягы карантин болуп санэпидстанциянын кызматкерлери коштогусунда калган калкка тарката бермек да. Мындай жеңилдиктерин биз көздөп атабыз, ошол эле кезде адамдар топтолбосун деп ойду айтып атам. Рахмат. Кийинки суроо бул сугат иштерине байланыштуу экен. Өзүңүздөргө болом дейт. Жазгы талаа жумуштары башталды. Жаздын бир күнү да кымбат. Сугат иштери жаан чачын болсо ба сел дагы суу ашып кетпеш үчүн тазалап койсо, ал эми баягы тазалык же болбосо ошо шаардын же болбосо область райондордогу Кара Суу шаарынын, Ноокат шаарындагы муниципалитет буну көчөдөн тазалап кетсе, буну да жөнгө салабыз. Бул ушул оңой болмок да, бирден чыгып арыктарын тазалап коюп кирип кете берет. Ал эми ошол жергиликтүү бийлик өкүлдөрү атайын транспорт менен алып аны таштандыга таштайт. Рахмат. Кийинки суроо дагы эле ушул банкка байланышкан маселе экен. Кредиттерибиз бар, улуттук банктан жеңилдик болот деп айткан менен айрым банктар биз улуттук банкка баш ийбейбиз, процент акчаңарды азыр келип төлөйсүңөр деп жатат. Иштебей үйдөн чыга албай отурсак кантебиз, кантип төлөй алабыз дейт. Эмне кылышыбыз керек деп суроо узатып жатышат. Ооба, мен бул экинчи суроо экен, ошол эле жанагы айлык маяналар жөнүндө маселе болуп атпайбы, жерде банкты чогултпаш максатта. Ошон үчүн бүгүн ошо улуттук банктын өкүлү менен бүгүн жолугушуу болот. Ушул элдин берип аткан суроолорун биз сунуштап чечишке аракет кылабыз. Буну убактысын узарта турушпу сунуштайбыз. Биз бүгүн сүйлөшүп, кайрадан эртең менен айтабыз. Рахмат. Кийинки суроо. Бишкекте маршруттук лист талап кылып жатат. Оштон жүк алып келгени Бишкекке барсак, маршруттук листти кайдан алабыз? Оштодо маршруттук лист берилеби дейт. Бизде регион мындай жашоочулар жыш жашаганына байланыштуу жана райондон экинчи районго өткөнгө биз мындай атайын лист биз аныктаган жокпуз. Анткени даана жазылып турат, өкмөттөн дагы конкреттүү түрдө бизге тапшырма берилген. Азык-түлүк дагы кайталап коеюн, дары-дармек, эл колдонулуучу жер жемиштер, уун, эт, булар токтоосуз өтүш керек, точкасына барыш керек, алыш керек дагы, азыраак контакт менен кайра келе бериш керек. Бул жерде чектөө жок, атайын пропуск да буларга кереги жок. Биз тетрисинче тез өткөзүп, тез ошол дүкөндөргө жеткизишке аракет кылып атабыз. Ал эми Бишкекке бара турган болсо, биз райондук ички иштер бөлүмдөрүнөн атайын ошол Бишкектин листине ылайыкташтырып кол коюп берсек, Бишкекке кирери менен комендатурага кирип, алар да печатын бастырып туруп алып кете берсе болот. Бул жерде ашыкча кыймыл аракет жок. Рахмат. Кийинки суроо. Ош шаарынын 10-чу батиринде турабыз. Жумушка чыкпай акчабыз түгөндө. Жаш балдарыбыз бар. Азык-түлүк жагынан жардам берилеби дейт.
Бул жерде кечээ да айтып кеттим эле. Жерлерде мындай учурда кичине чыдап, урматтуу жарандар, урматтуу жашоочулар түшүнөбүз. Максат контакт азайтып, коомдук жайларга чыкпай, этият болуп чыдап турсак, булардын баары ошо элдин саламаттыгы үчүн деп бир топ жолу кайрылып, жетекчилик кайрылып атат, биз кайрылып атабыз. Бүгүн ошол мэриянын өкүлдөрү менен жолугушуу болот, ушул социалдык маселелер боюнча. Ал эми 10-чу ошол общежитие жөнүндө сөз болуп атса керек, ага биз атайын бияктан өкүлчүлүктөн жөнөтөбүз. Ал өкүлчүлүк баргычандык менин оюмча тизме кылып, атайын бир демилгөө тобун түзүп, эмне керек болсо ушул тизмеге даярдап турса, телефон менен байланышып туруп, бүгүн бул эле эмес, башка жерлерге дагы ошо демилгөө тобу атайын өздөрү bir автоунааларын белгилеп алып туруп, азык-түлүктөргө, точкаларга келип турса болот. Биз буну көзөмөлдөшкө аракет кылабыз. Рахмат. Коменданттык саат учурунда ооруп калган же төрөтканага бара турган адамды ооруканага өзүбүздүн автоунаа менен алып бара алабызбы деп суроо узатышыптыр. Мындай учур бул адамдын табияты, түнүбү, күндүзүбү мындай чакыруулар болуп калышы мүмкүн. Бул учурда жергиликтүү үй бүлөлүк дарыгерлер бар. Биз бүгүн ошол медицина тармагы менен да жолугушуу уюштуруп, жерлерде айыл өкмөттөргө, райондук администрациянын башчылары буну толук кандуу жерлерде жеткириш керек. Түнү ушундай кырдаал түзүлүп атканда бир посттон экинчи посттон өтүп убакыт кетирбей эле дарыгерлердин телефондорун жерлерде жеткизип айтып, дарыгерлер бир эле төрөт эмес, башка дагы оорулуулар бар. Буларга да ошо чектөө кирбей, ушул кайрылып кетким келет. Үй бүлөлүк дарыгерлер жерлерде ушундай учетто тургандар менен тыгыз байланышып, байма-бай сүйлөшүп турушу милдеттүү. Ушинтип айтмакмын. Рахмат, бизге келген суроолорду жалпылап биз азыр тизмектеп чогултуп сизге узаткан суроолор ушул болду. Ал эми сиздин өзүңүздүн дагы жалпы жарандарга болгон кайрылууңуз болсо, эркин микрофон. Мен урматтуу Кара Суу районунун, Ош шаарынын, Ноокат районунун жашоочулары, тургундары, деги эле Ош областынын жана биз менен чектешип турган областтын жашоочуларына кайрылып кетким келет. Максат контактты азайтыш керек болуп атат. Максат эл чогулган жерде, кечээ дагы айттык, тууган уруктап, айчылашмайды токтотсок. Бунун баары сиздер үчүн, биз үчүн. Кечээ дагы айтып кайрылып кеттим эле. Айрыкча мамлекеттик жана муниципалдык, айыл өкмөттүн, укук коргоо органынын кызматкерлерине дагы. Биз ишке барабыз деген, албетте биз эртең менен чыгып ишке барабыз деп максат коюп атабыз. Бирок кечээ өкмөттөн да ушундай токтом, биз комендатурадан дагы айтып атабыз. Мамлекеттик ишти, менчик, мекеме ишканалар болобу, чектөө киргизгиле. 10 киши болсо 4төө. Мындай мазмундуу иштеген 4төөнү, мазмундуу иши бир мындай узкий профиль деп коет, ошо иштегендер элге мындай тоскоолдуксуз ишкете турган акыбалга келсек. Ал эми пропуск алгандарга да кайрылып кетейин. Пропуск алып эле кеңири шаарда жүрө бериш болбойт. Бүгүн эртеңден дагы бир бул методикасын ойлонуп атабыз. Бул пропусктар боюнча дагы мындай определенный чектөө болот. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу жашоочулар, мекендештер, келиңиздер, кичине аз-маз чыдайбыз, бирок ушул илдеттен кутулабыз деген бир принцип коюп жашайлы. Балдарыбыз үчүн, эл үчүн кечээ да кайрылып кеткенбиз. Контакт азайткыла, бизди түшүнүү менен мамиле кылып, бул илдет бир тарап, биз бир тарап болуп, ушул нормадан чыкпасак, буюрса жакын арада калкыбыздын саламаттыгы жакшы болот деген чоң үмүттөбүз. Рахмат. Рахмат сизге, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биздин суроолорубузга Ош шаары жана Ош облусунун Кара Суу, Ноокат райондору боюнча коменданты Нуртинов Малик Абсаматович жооп берди. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерде эгер кандайдыр бир өзгөчө кырдаал, өзгөчө абал боюнча суроолоруңуздар болсо, Ош шаары жана Ош облусунун Кара Суу, Ноокат райондору боюнча төмөнкү WhatsApp номерге суроо калтырсаңыздар, биз сиздердин суроолоруңуздарга жооп бергенге
аракет кылабыз. Биздин WhatsApp номерибиз 0773 05 36 65. Кайталайм 0773 05 36 65. Урматтуу телекөрүүчүлөр, шуну менен биз бүгүнкү түз алып берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Эртең кайра саат 10-до Ош шаары жана Ош облусунун аймактарындагы өзгөчө кырдаал, өзгөчө абал боюнча сиздердин суроолоруңуздарга түз эфирде жооп беребиз. Саламатта калыңыздар.